Ассаламу алейкум, амансыздар Балатоо спорт каналынын катталуучулары. Сиздер менен кыргыз спортундагы акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. 4 май күнү Rising Fighting Federation уюмунун кезектеги мелдеши орун алат. Анда кыргызстандык белгилүү мушкер, көптөн күткөн чемпиондук кур үчүн кеченин башкы беттешинде күчүн сынайт. Алдыда бул тууралуу кененирээк биз менен болуп туруңуздар. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. 4 май Жапониянын борбору Токио шаарында Rising уюмунун кезектеги мелдеши старт алат. Анда кыргызстандык ММА жылдызы Раджабали Шайдуллаев чемпиондук кур үчүн кеченин башкы беттешинде ринг ортосуна көтөрүлөт. Буга чейин бул уюмда 3 беттеш өткөрүп, чөндө тең мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетишкен. Жана дегеле бардык беттештеринде профессионалдар арасында 12 беттеш өткөргөн болсо, анын баарында мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетип, көбүн эсе кайруу, монтукмалар менен беттешти жыйынтыктаган. Анын ата-анашы бразилиялык Клебер Койке. Ал кесипкөйлөр арасында жалпы жонуна 42 беттеш өткөрүп, анын бирөөсүндө тең чыкса, жетөөсүндө жеңил узасын тартып, 34 жолу жеңишке жетише алган. Ал эле эмес Rising уюмунда 10 беттеш өткөрүп, бир рет жеңилсе, калган 9 беттешинде жеңишке жетип, өз салмак чен биrdигинде чемпиондук курду да багындыра алган. Демек алдыда Раджабали үчүн өтө тажрыйбалуу уюмдун чемпиону олуттуу атаандаш турганы анык. Эгер кыргыз мушкери бул жолу да жеңишти камсыздаса, анда рекорддук көрсөткүчтү жаңылап калбастан Rising уюмунун куруна ээ болуп, океандын ары жагына кетүүгө дагы бир кадам жакындаганынан кабар берет. Андыктан мекендешибизге ийгилик каалап, бул беттешти жеңиш менен кайтат деген ойдо кала беребиз. Жана да баса белгилүү айта кетчү маалыматтардын бири. Ушул турнирде дагы бир кыргызстандык мушкер Октогон лигасынын чемпиону Исламбек Бактыбек уулу Орусиялык Александр Солдаткин менен кезгелет. Бул эки мушкер буга чейин тагыраагы Open Fighting мелдешинде кезгелип, тилекке каршы Александрдын пайдасына калыстардын чечими менен жеңилип калган. Бул жолу реванш алып, кайра кетирген катачылыкты өз ордуна коюуга эң мыкты мүмкүнчүлүк туулуп турган маалы. Албетте мекендешибизге ийгилик каалап, жеңиштерди күтүп калабыз. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуздар.